Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Кече күнү Катуу Жандан Ош шаарында бир нече кыйроолор болду. Суу ташкынына туруштук бербей, шаар аймагындагы бир үй кулап түштү. Мындан сырткары бир нече короо дуалдары кыйрады. Буга кошо айрым медициналык мекемелерде да суу каптап, жертөлөдө сакталган дары-дармектер жараксыз абалга кептелди. Азыр селдин кесепетинен келтирилген чыгымдар такталып жатат. Bir 10 çaktı üydü, анан 2 соц объекти болса поликлиниканын подвалдарына, короолоруна суу кирип кеткен. Бүгүнкү күнү граждандык коргонуу комиссиясынын составы иштеп жатат. Бүгүн эртең болгон материалдык чыгымдардын баардык эсебин чыгарып, биз ошого кесепетин жоюу боюнча иштерди жүргүзмөкчүбүз. Ал эми суу ташкынынын негизги себеби катары шаар аймагындагы арыктардын тазаланбагандыгы экени айтылууда. Темага кабарчыбыз Назгүл Ахунова жыйынтык чыгарылышыбызда кененирээк токтолот. Быйыл Ош облусунда 94 социалдык объект курулат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков журналисттерге маалымат жыйынында билдирди. Ал маалымдагандай, социалдык объектилердин ичинен 30дан ашууну мектеп болот. Ал эми айыл жерлеринде болсо бала бакчаларды курууга басым жасалат. Ошондой эле жетекчи 3 жыл ичинде облус аймагына тургундарды электр энергия менен камсыз кылуу үчүн 330 трансформатор алынып келингенин белгиледи. Мындан ары тургундар арасында электр энергиясы боюнча кыйынчылык болбой турганын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков облус аймагындагы диний кырдаалга токтолуп, бул жаатта түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты. Мындан ары диний кырдаал тууралуу түшүндүрүү иштери аймактарда уланарын кошумчалады. Ардагерлерге улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата президент жана өкмөт жөлөк пул берет. 9 май улуу жеңиштин майрамынын 70 жылдыгына карата социалдык өнүгүү министрлиги ардагерлерге 120 миллион сом өлчөмүндө жөлөк пул төлөй турганын министрликтин маалымат кызматы билдирди. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына согушта каза болгондордун жесирлерине бир жолу төлөнүүчү жөлөк пул үчүн 54 миллион 145 миң сом каралган. Аталгандардын ар бирине президент тарабынан 10 миң сомдон төлөнөт. Ал эми өкмөт тарабынан улуу жеңиш майрамына карата ардагерлерге бир жолу төлөнүүчү жөлөк пулдун көлөмү 10 миң сомдон 15 миң сомго чейин жетип, бул максатта 65 миллион сом каралган. Кыргызстанда учурда согуштун 1013 катышуучусу бар. Ал эми оорукта эмгектенгендердин саны 5480 адам. Баткенде 97 жаштагы улуу ата мекендик согуштун ардагери багбанчылык менен алектенет. Ал үй бүлөсү менен Баткен шаарынын карамагындагы 1,5 гектар жерге аянтын өздөштүрүп, өрүк көчөтүн отургузган. Бирок аянты жайыт багытында болгондуктан шаар жетекчилиги тарабынан аны өздөштүрүп пайдалануу үчүн токтом чыккан эмес. Карылыгына карабай жер өздөштүрүп, багбанчылык менен алектенген ардагер тууралуу кабарчыбыз Айырбек Өмүрзакулунун сюжети. Согуштун ардагери 97 жаштагы Мамат Исманов 2 жылдан бери жер аянтын өздөштүрүүнүн аракетинде. Баткен шаарынын Төрткүл суу сактагычын айланып өткөн жолдун боюндагы 1,6 гектар жер аянтына 250 өрүк көчөтүн отургузган. Балдар 2 жылдан бери эме кылып, бир бак кылып койсокчу балдарга болуп калабы деген гап. 2 жылдан ашчы балдарым. Бир көңүл экен кылдык. Неким булардын иши жакшы эмес. Баг отургузган менен азырынча сугат суу маселеси чечиле элек. Башкысы жерди өздөштүрүп пайдалануу боюнча шаар жетекчилигинен уруксат жок. Бирок ардагердин үй бүлөсү таштак жерди өрүксарга айлантабыз дешет. Вакуумдуу система менен мына жака бочканы коюп туруп чыгарып бул жерлерди. Мына тоолорду тегиздеп туруп, тоолорду бир көктөндүрүп, ушунчалык сонун биздин Баткен жериге пайдасы тие турган жер кылып, башка элдерде келип суктанып келип, эс алып кете турган жер кылса болот. Пландарын түзүп берип атат атам. Шундай кыгыла. Бул адам баласы бир тал тиксе да бир соо тиет экен. Өлкө аймагында жерлердин багытын өзгөртүү боюнча жарыяланган мораторийге ылайык жайыт багытындагы жер аянттарын ижарага же айыл чарба багытында пайдаланууга уруксат берилбейт, дейт Баткен шаар башчысы. Мындан согуштун ардагери Мамат Исманов өздөштүрүп жаткан жер аянтын пайдалануу үчүн токтом чыккан эмес. Мунун кызы бизге кайрылган, Бишкекке чейин кайрылган, биз мыйзам чегинде өзүбүздүн жообузду бергенбиз. Бул жер боюнча биз Гипрозондон заключениясын алганбыз, запрос кылып. Бул жер жайыт категориясы жайытка кирет. Ошондуктан билесиздер өзүңүздөр жайыт жерлерге
же ижарага бергенге же менчикке өткөргөнгө эч кандай мыйзам жол бербейт, мораторий жарыяланган бул мыйзам чегинде. Ошондуктан биз буга отказ катарында биз жообубузду бергенбиз. Баткен шаарынын аймагында Жайыт багытындагы жер аянтына курулуш ишин жүргүзгөндөр бар. Аларга ким тарабынан уруксат берилгендиги боюнча учурда соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Заирбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Өткөн жылы өлкөбүздө баңгизатка байланыштуу кылмыштын саны өскөн эмес, бирок маңгизат менен шугулдангандар жаңы жолго өтүп жатат. Бул бүгүн баңгизатты контролдоо мамлекеттик кызматынын түзүлгөнүнө 22 жылдыгын белгилөөдө айтылды. Анда адистер, курал жарактар жана наркотикалык заттарды текшерүүчү заманбап жабдыктар менен тааныштырып өттү. 2010 жылдан кийин бизде бир аз наркотика менен шугулданган адамдардын içinde biraz обстановка өзгөрүлдү да. Бизде кээ бир адамдар 2010 жылга чейин заниматься этип жүрдү. 2010 жылда кийин алар өздөрү башка жакта туруп алып, биздин өлкөдөн эмес, тышкары жүрүп алып, ошол нерсеге, ошол туугандарын, аялдарын, башкаларын тилекке каршы кошкон факттар бар. Кызматкерлердин кесиптик майрамына карата уюштурулган иш-чарага Адина Досумбетова катышып келди. Сюжетти кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар. Башка жаңылыктардан быйылкы жылдагы аскерге чакыруунун алгачкы бөлүгүндө Ош шаары менен облусунан 55 бала жөнөтүлдү. Алар чек ара кызматынын 20-24 аскер бөлүгүнө жөнөтүлөт. Бул кызматта эмгектенген Зардал Сардарбек Кайыповдун айтымында быйыл ата мекенди коргоого жалпысынан 480 жоокер аскерге чакырылат. Бүгүнкү иш-чарага аскерге чакырылган балдардын ата-энелери, жакындары катышты. Жогорку кеңеште депутаттык топтордун ишин кайрадан жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоору каралып, 3-окууда комитеттин кароосуна жөнөтүлдү. Регламент жана депутаттык этика боюнча комитеттин төрайымы Айнур Алтыбаеванын айтымында, мыйзам долбоору Конституциялык палатанын 2014 жылдын 24 сентябрында чыгарылган чечимине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. Ал чечимде депутаттык топтордун парламенттик фракциянын тышкары боло албай турганы белгиленген. Андан сырткары регламенттеги депутаттык иликтөө же болбосо парламенттик иликтөөгө өзгөртүү сунушу талаш тартыш жаратууда. Айрым депутаттардын пикири боюнча анда депутаттардын иликтөө укугу чектелип калат. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мындан башка маалыматтар Ынтымак ЧКТ сайтында да жайгаштырылат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Мен сиздер менен кечки саат 8ге чейин коштошом.